Саламатсыздарбы, урматтуу Жаш мугалимдер мектебинин сулуу, ажарлуу, сезимтал педагогдору. Бүгүн сиздер менен билим берүүнүн отличниги, тарыхчы, психолог устазыбыз Гапыр Мадаминов агайыбыздын устаттык өнөрү китебинин мугалимдин өз алдынча билим алуусунун мааниси, жолдору сабагынын биргеликте өтөбүз. Бүгүнкү биздин темадагы максатыбыз мугалимдин коомчулуктагы ордун билүүнү үйрөнүү. Өз алдынча билим алуу боюнча сунуштарды, ойлорду кабыл алууну, өз алдынча билим алуунун жолдорун үйрөнүү. Мугалим өзү окууну улантып турса, мугалим боло алат. Өзү окубай койду, ал мугалим эмес. Мугалим башкаларга билим берип, нур чачып туруусу үчүн өзү ар дайым билим дарыясынан азыктанып туруусу керек. Окуучулар, ата-энелер, кесиптештери, айыл, коомчулук мугалимди биринчи кезекте билимине карап, баалап мамиле кылат. Той-тамаша, эл жыйылган жер, айыл, көчөдө ата-энелер арасында мугалим анын билими, сабагы жөнүндө ар дайым сөз болот. Алар бул информацияны өз балдары, сиздин окуучуңуздан алышат. Балдар, биз байкабагандын баарын түшүнүп, билим даражабыз, сабагыбыз жөнүндө, сабакка, балдарга мамилебиз жөнүндө күндө үйлөрүнө айтып барат. Мугалимдин өз үстүнөн иштеши анын кесиби үчүн эң зарыл шарттарынын бири. Ошондо анын сөзү, сабагы кызыктуу, балдарга жугумдуу болот. Балдар, адамдар мугалимди билими үчүн урмат кылып сыйлайт. Окуучулар сынчы, мугалимдин билими тайкы болуп, жаңыланып турбаса, аны эч ким укпайт, сыйлабай коюшат. Окуучулар ата-энесине айтып барат, алар да анын билими, сабагына карап мамиле кылат. Урмат, билимибизге карап. Окуучулар бүтүрүп кеткенден 4-5 жылдан кийин өмүр бою мугалимдердин өткөн сабагы, билими жөнүндө сүйлөп жүрөт. Бул өзү районо советинин алкышы, сыйлык берген наамынан артык. Ал эми жаман пикир болсо, администрация сөгүшүнөн да оор. Биз мугалимдер ушуну ар дайым эске тутуубуз керек. Мектепте мугалимдин өз алдынча билим алышын уюштурууну жогорудагы айтылгандардын мазмун маанисин түшүндүрүүдөн баштоо керек. Өз алдынча билим алуу боюнча айрым сунуштар, ойлор, методикалык күн уюштуруу, библиотекадан системалуу пайдалануу, газета журналдарга жазылуу, информация бөлүшүү күнү, мектеп, үйдө, радио, телевизордон болуусу, системалуу алмаштырылып туруучу газеталар, мугалимдер бөлмөсүндө телевизор, радио болуусу иштөөсү, айылдык почта, мектептеги гезит, журналдар, өз алдынча билим алуу жөнүндө пет кеңешме, метод, совет, секциялык иштерге, педагогикалык окуу конференцияларга катышуу, өз алдынча билим алуунун жолдору, өз предмети боюнча 3 түрдүү адабиятты үйрөнүү милдеттүү: илимий, педагог, популярдык, методикалык, предметтик журнал, мисалы Кут билим, Билим булагы газеталары. Ошондой эле эл агартуу журналы менен системалуу таанышуу, үйрөнүү. Программа окуу китебинде сулуш кылынган адабияттарды үйрөнүү. Предмет боюнча окуучуларга сунуш кылынган адабияттарды үйрөнүү кабинеттерде чогултуу болуп саналат. Урматтуу кесиптештер, угуп көңүл койгонуңуздар үчүн чоң рахмат.
окуп берген Турсункулова Айжан Исламовна болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, ыраазычылык.